Мындан бир жума мурун Ош Жалал-Абад каттамындагы айдоочулар регион телеканалына кайрылышкан. Анда Ташкөмүр Ош багытындагы каттам ишке түшкөндөн тарта жумуштар кыскарылып кеткендигин айтышкан. Бизге кошумча каттамдарды да кошуп коюп атат. Ташкөмүр 2, Жалал-Абад, Баткен ошого окшогон кош линияларды кошкон себебинен биздин иш күнүбүз абдан азайып кетип атат. Биз бала чаканы багып жетишпестен даже кредиттерибизге аябай кыйналып кетип атабыз. Бул материал регион телеканалынын эфиринен бир жума мурун чагылдырылган. Андан көп өтпөй тиешелүү мекеме комиссия түзүп, маселени карап чыгууга киришкен. Бирок буга нааразы болгон Ташкөмүр шаарынын ар тараптуу кызматтагы жарандар келип, ага жооп кылышты. Тоскоолдук болгондор тоскоолдук болуп атат, аны биз көрүп атабыз. Алардын максаты бөлөк. Алардын максаты ушу монополист болуп, бар жогун Жалал-Абад областында бар жогун ээлеп алып, анан кийин башкаларга, башка ишканаларды багындай, кандай десем, багындай немесин кетирип, мындайчы. Бул деген бүгүнкү күндө мен ойлойм өкмөттүн саясатына да туура келбейт. Натыйжада эки фирма ортосунда пикир келишпестик орун алган. Бири кошумча каттамды алып салуусун талап кылса, экинчиси каттамга зарылчылык бар деп эсептейт. Бүгүн да биз да тынч отура албастан биз дагы келип жооп берип коелу деп биз дагы келип атабыз. Бул маселе өтө барган сайын курчуп баратат. Эми барып туруп анан кийин эки неменин элдери же шопурлары кырылып жатканга чейин күтүп отуруштун көрө жок да. Мисалы мен чакырып кетет элем ошо транспорт инспекциянын агенттиктери, министерствосу көңүл буруп, независимый комиссия түзүп, келип, текшерип эки тараптын анан кийин ордубузга коюп, жай-жайыбызга коюп туруп. Ким мыйзам чегинде иштеп атат, ким мыйзамсыз иштеп атат. Биз ага макулбуз. Биз аны чакырып деле келатабыз. Областтык транспорт инспекцияга мен бир нече жолу кайрылгам. Бир нече маселебиз менен кайрылгам. Айтып эле жүрөм. Ташкөмүр шаарынын тургундарынан экинчи каттамдын зарылчылыгы жарылгандыктан бир топ кайрылуу болгон. Мындан улам бул маселени жергиликтүү бийлик чечип берген. Багы Ташкөмүр Ош каттамына деп элдин атынан кайрылуу келген да. Бир 200-300ден ашык адамдын колу менен келип, анан багы депутаттардын, Ташкөмүр шаарынын депутаттары деп аларга кагаз кайрылуу жөнөтүшүп, экинчи каттам боюнча ачып бериңиздерди суранабыз деп келген. Анан шаар кеңешинин депутаттары карап чыгып, багы студенттер окуйт экен, Ошто элдер барып келгенде бири-бирине жанагындай кылып, пересетка кылбастан түз эле кеткенге де макул болушуп, анан элдердин талабын аткарыш керек болуп калды да. Ташкөмүр Ош багытындагы маршруттук каттам жол акысы 250 сом, ал эми такси менен баруу үчүн 500 сомдон жогору. Бул көрүнүш жергиликтүү тургундар үчүн бир топ үнөмдүү экендиги айтылат. Ал эми айдоочулар Жалал-Абад Ош каттамына эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейт. Жалал-Абадка кирбейбиз, базар коргонго кирбейбиз, эч жака кирбейбиз биз. Биз Ташкөмүрдөн чыгабыз, прямой Ошко барабыз. Оштон чыгабыз, прямой Ташкөмүргө барабыз. Эч жака кирбейбиз, эч кимге тоскоолдук да кылбайбыз. Анан кийин эми азыр ушуну Манас акционерный обществонун балдары кичине бизге тоскоолдук кылып, Ошко барып койсок эми силер койбогула, силер албагыла деген эмелерди айтышып атат. Анан биз мисалы үчүн Жалал-Абадты албайбыз, базар коргондо албайбыз. Бизге основной шамалды сай Кочкорото чыгат да. Анын ичинде кемчилиги болгон болсо, аны Ташкөмүр шаарынан келген тургундар облус жетекчиси менен да жолугуп, өкмөттүн өкүлүнө маселени эки тараптуу чечип берүүсүн суранды. дооматтарын уктук, баардык нерсе, баардык маселелер мыйзам чегинде чечилиш керек. Мен азыр орун басарыма тапшырма бердим. Мыйзам чегинде карап, ошол транспорт инспекциясынын жетекчисин, өкүлдөрүн чакырып, баардыгын акыйкат чечим чыгарың деп азыр мен тапшырма бердим орун басарыма. Кудай буйрса, бул боюнча акыйкат чечим чыгарып беребиз. Белгилей кетсек, экинчи каттам Ош Ташкөмүр багытына күнүнө бир ирет каттам жүрөт. Ага 2 айдоочу бөлүнгөн. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.